бизде азыр тез эле партияларды алмаштырып, башка бир өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон адамдар жүрөт да. Негизинен мен ойлойм, бул бир принципти кое бербестен алдыга ошо бир жылып мамлекетибизге бир кызмат кылыш керек деп ойлойм да. Мен 2 жыл экономика бөлүмүнүн башчысы болуп турганда, Минфин койгон пландан 100 миллион акча биз аткарганбыз. Биз көзүбүз жеткен. Ушундай көмүскө экономикаларды чыгарабыз, биз аткарабыз дегенде Минфин колдогон эмес дагы, Минфин өзүнчө бир башка план менен иштеген, Ош шаардык мэриясы башка план менен иштегенбиз да. Аны ошол учурда жетекчилер, салык инспекциясынын жетекчилери дагы тастыктап бере алат бүгүнкү күндөчү. Ал айтылып эле келатат, ал боюнча аябай көп сөздөр болгон. Кичи мекенин болгон жерде депутат болуп иштегенде деле айыл өкмөттүн бюджети менен бюджетти толтурууга көбүрөөк көңүл буруп, бюджет комиссиясынын төрагасы болуп турдум мен. Ошонун негизинде көчөлөрдү асфальттадык, айылдарда болбогон иштер, тротуарларды курдук, арчаларды кирдик, освещенияларды жасадык, бүт бардык мектеп, садиктерге көңүл буруп, мына Ош шаарында учурунда Мелис Жошпаевич жана мугалимдерге ком услугалар барын бекер кылган. Ошол системаны биз айыл жергесине киргизип, мугалимдер 1 жылдык баягы коммуналдык услугаларга төлөбөй турган, ошону мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен төлөп бере турган эмеге жетиштирдик да. Шаардын көркү бул биринчиден эле бул ушул шаар куруудан башталат да. Бүгүнкү күндө биздин шаарыбыз аябай катуу өсүп атат жогору карап. Бул менен эле бирок ушул эле учурда өтө туура эмес жолдор менен эле курулуп баратат да. Ушул көйгөйдү айтмакмын мен эң негизгисичи. Андан сырткары туризмди бизде өнүктүрсөк болот. Аябай жакшы Сулайман тообуз бар, Ак Буурабыз бар. Ошого жараша биздин өзүбүздүн концепцияны иштеп чыкканбыз, улуттар биримдиги. Ошол боюнча биз жумуш алып барабыз. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу биздин шайлоочулар, сиздер Улуттар биримдиги партиясын шайласаңыздар адашпайсыздар деп ишендирип кетем. Анткени Улуттар биримдиги партиясы Ош шаардыктар үчүн өтө чоң жумуштарды аткарган, дагы болсо аткара беребиз деп ишендирип кетем.